10 жыл ушул телетармагында иштедим. Мамлекеттик телерадио компаниясынан баштап, ушул коммерческий телерадиого чейин иштедим. Диджей болдум, алып баруучу болдум, продюсер болдум дегендей 10 жыл ошол чыгармачыл инсандар менен иштедим. Бирок ошого байланыштуу деле ошол телеге келгенде сага кандай багыт көрсөтсө, кандай тажрыйба көрсөтсө, мен ошол менден кийинки келген таланттуу мен чыгам, мен ушул жака дегендерге жол көрсөттүм. Өзүмдөн ошол алган тажрыйбамды эле. Себеби билесиз, тележатында баягы көп тосуулар болот. Сен чыга албайсың, чыга аласың деген дагы болгон. Биздин убакта аябай эле көп болгон. Өңүң келбейт, басканың, турганың, сүйлөгөнүң дегиле койчу, көп аябай бир көркөм совет деген бар болчу да, ошонун ичине салып берчи. Сен ошол көркөм советте кимдер отурган карасаңыз, ошонун ичинде кайнатчысың да, мисалычы. Анан сындыргычтар отурган. Ооба, бирок ошондо деле баягы эгерде сенин талантың бар болсо, сен ар жакта баягы жарып чыгасың да бір күнү. Ташты деле жарып күлөсү атпайбы?